Биометрикалык шайлоонун бардык талаптары аткарылса, өлкөдө таза шайлоо өткөрүүгө толук мүмкүн. Анын өзгөчөлүгү мурдагыдай административдик күчкө салып, бюджетте иштеген адамдарды шайлоо участоктарына алып барып, жүздөгөн студенттерди каруселге салып, добуш бердирүү деген жокко чыгат. Бирок депутаттык мандатка ат салышып жаткан саясий партиялар жөн отурган жок. Алар шайлоочулардын добушуна ээ болуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонуп жатышат. Бүгүнкү күндө коомчулукта айтылып жүргөндө партиялар шайлоочулардын ар бир добуш үчүн 1000 сомдон 3000 сомго чейин убада беришүүдө. Серепчилердин айтымында бул сумма шайлоо күнү 5000 сомго чейин чыгышы мүмкүн. Айрым бир өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү маалымдашкандай, добуш сатып алуунун мындай ыкмалары мыйзамга каршы келет. Биз барып элдер менен чогулуп сүйлөшкөн жерде элдерге түшүндүрүп айтып жатабыз. Добушуңуздарды сатпагыла, биздин келечегибизди саткан менен барабар болот бекен бул. Элибизди, жерибизди, Кыргызстаныбызды ойлоп, ушу келечекте биз бир өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарында болушубуз керек деп айтып атабыз элге. Сегодня они дадут 500 сомов, завтра 50 миллионов возьмут. Айрым тааныштарым айткандай, бүгүнкү күндө 500 сомдон берип жаткандар эртең 50 миллионго ээ боло алышары мен сыяктуу эле ар бир жаранга белгилүү. Биз добушубузду сапташыбыз керек. Жарандык милдетибизди таза, так аткарууубуз маанилүү. Шайлоо участогуна келип, президент Алмазбек Атамбаевдин программасынын алкагында мамлекет үчүн ак кызматын кылган татыктуу партияга добуш берели. Парламенттик шайлоо максималдуу таза өтөт. Бул үчүн бардык аракеттер жасалды. Коомдук ишмерлер жарандарды шайлоого активдүү катышып, өздөрү татыктуу деген партияларга добуш берүүлөрүн суранышат. Ушу шайлоонун бейбилдикте, тынччылыкта, ынтымакта, биримдикте өтүшүн каалайм. Кудай буйрса, жалпы мекендештериме суранам, тынччылыкты, бейбилдикти сактап, жакшы парламент, таза парламент шайлообуз керек. Эч кандай провокацияларга алдырбай, эч кандай акчага өзүбүздүн голосубузду сатпай, биз ошо таза, жакшы иштеген партияларды тандайлы. Я думаю, что та партия, которая у нас как бы представляет сейчас коалицию большинства. Мен ойлойм, азыркы тапта көпчүлүк коалицияны түзүп жаткан партия башкалардан айырмаланып турат. Мен интервьюларга шайлоочулардын кептерине таянып айтып жатам. СДПК партиясынын шансы чоң, анткени натыйжалуу жыйынтыктарды көрүп жатабыз. Бар бир эл деле азыр түшүнүп калды. Ким кандай кылат, ким эмне кылат. Партиялардын деле жумушунан деле эл деле уже мынча шайлоодон өткөндөн кийин эл деле маанайы жакшы бардыгы. Бийликтер көп. Азыркы мына бул партия келип бийликке бул Атамбаев келгенден бери кичине элге мындай ишенимдүүлүк пайда болду да уже. Тынч жашаганга, тынччыкта. Мамлекеттин эртеңки келечегин чечүүчү парламенттик шайлоого саналуу гана күндөр калды. Бул күнү эртең мамлекет башына кимдер келери аныкталат. Өнүккөн, бакубат, бирдиктүү жана күч кубаттуу Кыргызстанды куруу биздин асыл максатыбыз. Андыктан ар бирибиз 4-октябрда жарандык милдетибизди аткарып жатып, акыл калчап мамлекетке чын дилден күйгөн инсандарга добуш берсек. Альбина Сулайманова, Мирлан Маматалиев, Коомдук 1 канал.